суу чыгат. Максатбү Сариева 3 баланын энеси. Бул үйгө көчүп келгенине аз эле убакыт болду. Көп жылдар бою бартирден бартирге көчүп жашап келген каарман жаңы үйлүү болгонуна кубанычта. 3 комнаталуу. Бул жакы зал, бул детский бөлмө, кухня, анан ысык суубуз бар, ванна, туалет ичинде. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы бул көп кабаттуу үй Союз убагында курула баштаган. Улуу державанын ыдырашы менен бир канча башка объектилер сыяктуу бул үйдүн курулушу да ара жолдо калган. Арадан 22 жыл өткөндөн кийин Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын демилгеси менен бул иш колго алынып, 24 квартиралуу үй бүткөрүлүп жарандарга берилген. Өнүгүү партиясынын жардамы менен, мэриянын жардамы менен дегендей ушу бюджеттеги организацияда иштеген адамдарга үй жокторго берди да, курулуп бүтүп берди, аз убакыттын ичинде бүтүп беришти. Эми Өнүгүү партиясына биз ыраазычылык билдиребиз. Негизинен рахмат, ушу канча үй жок бизге окшогон жаштар, мугалимдер, медсестралар бар үйлүү болуп ушинтип отурабыз. Көп жылдар бою ээн жаткан бул үйдүн курулушунун бүтүшү шаардын оңдоп түзөлүшүнө гана салым кошпостон, мамлекеттик кызматта иштегендерге да жагымдуу жаңылык болду. Анткени бул квартиралардын бардыгы бюджеттик негизде иштеген жарандарга дээрлик 2 эсе арзан баада сатылган. Бул жеңилдиктер үчүн шаар тургундары демилгечилерге ыраазы. Өнүгүү партиясынын кылып аткан иштери ушу шаардын социалдык экономикалык абалына өзгөчө эле таасирин тийгизип атат окшойт. Канча 5 жылдан бери курулбай ушул жерде бош калган здание болчу. Ушуларды кайра тургузуп элдин керегине жаратып отурушат. Дагы мындан башка да көптөгөн жумуштарды жасап атат шаар ичинде маанилүү. Бюджеттин тартыштыгына карабастан ошентип жасашты. Адистердин айтымында үй 5 кабаттуу болуп курулушу керек эле. Бирок бул аймактын жаратылыш өзгөчөлүгүнө карап, көз карандысыз эксперттер 2 кабаттуу үйдүн курулушуна уруксат берген. Биздин демилге менен, биздин Өнүгүүдөн чыккан мэрибиздин демилгеси менен 5 этаждын ордуна независимый эксперттер келип, муну карап үйдү 5 этаж курганга болбойт экен деп, ушу 3ке чейин чыгып калган. Бир жагы 3-нчи этаж, бир жагы 2-нчи этаж болуп. Ошолордун эксперттин заключениясы менен токтотуп, только 2 этаж болот дегенден 2 этаж гана салынып калды. Энергетиканын мекени катары саналган Каракөл шаарынын аймагы кичине болгондугуна карабастан калктын саны 22.500-гө жетет. Анткени ар тараптан келип иштегендер көп. Ошондуктан Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү алдыда көңүл бурулбай калган дагы бир канча көп кабаттуу үйлөрдү оңдоп түзөп, жергиликтүү тургундарга тартуулоо максатында иш алып барып жатышат.